Күндөр өттү, айлар өттү, мына жылы да өттү. Биз үчүн балдарыбыз өлгөн жок деп азыркыга чейин күтөбүз. Азыр келем деп эле чыгып кеткен балабыз кайра келбей калды. Бирок мен үчүн балам кайра келет деген эле үмүттөмүн, дагы деле келет деп жүрө берет экенсиң. Эне деген ушундай болот экен. Баланын башы ооруса, эненин жүрөгү ооруйт деген ушул экен. Өмүрү кыска экен, Алла берген өмүрүн жашады. Эң обидно болгону мага балам отпускада болчу ошондо. Ушул отпускасына карабастан апа мен элди коргойм деп ант бергенмин. Бизде отпуска дегенди билбейт. Мен өзүмдүн милдетимди аткарышым керек деп үйдөн ушундай чыгып кетти. Балам 2-3 күн кечиксең болбойт, жок болбойт деди, укту. Ушул бизге ушу 14, 15, 16, 17 сентябрь келгенде өтө жүрөгүбүз аябай жаман болот. 14 күнү чыгып кетти, 15 күнү барып кечке кичине коголаң болуп туруш, 16 күнү катуу согушка катышып балам кайтпай калды. Баламдын бул дегенем эркектин кызматы экен. Өзү сүйүп, өзү каалап, ушул кесипти каалады. Жаштыгында эле менин балам кичинекей малында эле жыгачтардан пистолет жасап, анан магазинге барса элге ошо велосипед, анан машина алам дебейт эле. Толку ошо автомат пистолет алып бер деп ыйлачу. Ошолорду алып берчүмүн. Менин баламдын аты Ниязов Мирлан. Кара Суу районуна карайт. Төлөкөн айыл өкмөтүнө караштуу Бирлешкен айылында туулуп өскөн. Кан төгүлүш болбосун, согуш болбосун, дайыма жакшылыктар болсун, биздей болуп эч качан ата эне ботом деп боздоп калбасын. Ушу менин айтарым, ушу бүт ата энелердин атынан балдарыбызга таазим этемин. Мен балам ушу эл үчүн кызмат кылып, жанын канын төккөнүнө мен ыраазымын. Күнү түнү уктабастан эне деген түн уйку, күн уйкусуну кечип, ак сүтүмдү берген ак сүтүмө ыраазымын. Артында 4 баласы калды, бир жубайы калды. Эми ошолордун өмүр бактысын берсин. Атасындай болуп, ошо чыган болуп, жоокер болуп, элдин кызматында болгон ошо неберелер болсун деп Алладан тилеп кетемин.